саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Негизи элестетип көрсөк, бул жарык дүйнөгө төрөлгөн кичинекей бала, наристе, ымыркай. Кандай деп ойлойсуз, Асель? Мисалы, жаңы эле төрөлгөндө ал өзүнө ишенип төрөлөбү? Калптанат да ал, ишенип төрөлбөсүн. Жок, ишенип төрөлөт. Ал мындай деп төрөлөт да. Азыр мен ушунчалык ач айкырыкты салып кыйкырсам, мага эмне беришет дейт? Көкүрөк сүтүн беришет, тамак беришет. Мен ыйласам алдымды которот. Мен ыйласам мен каалагандай кылат. Өзүнө ишенимдүү болуп эле төрөлөбүз бизчи. Бирок эң өкүнүчтүүсү, биз ата-энелер ошол ишенимди жоготуп салат экенбиз. Дагы деле болсо сенин колуңан эчтеке келбейт, жүдөмүш алып кел, мен өзүм эле кылам. Сен адам болуп мени жыргатпай калдың, анан сиз айткандай салыштырып карачы тиги кошунанын баласын деп отуруп, негизи өзүнө карата ишенич менен өзүнө карата баа өтө тыгыз байланышта. Бир эле түшүнүк деп айтсак болот да. Өзүнө карата баасы туура болгон адамдын өзүнө карата ишеничи эң сонун болот. Ал эми өзүнө карата баа бул деген биздин толук эле ишеним менен айта алам, ата-энелер биз ата-энелер жоготобуз балдарыбыздын өзүнө карата ишенимин. Сөзсүз түрдө эксперттин жардамы керек деп айткандан алысмын. Ар бир адамга ар кандай, кээ бир адамдарга керек. Ал эми кээ бир адамдар ушундай эрки күчтүү, өжөр болгондуктан өзүнө карата ишеничти таба алса болот. Ал үчүн биринчи адам өзүн тааныш керек. Мен киммин, мен кандай жаратылгам, менин максаттарым кандай, мен деги эле каяка баратам, мен ошол бараткан жериме кантип жетем, мен эмнеге ошол жака баратам жана ошол жака жетиш үчүн менде кандай күчтүү жактарым бар, менде кандай жөндөмдөр бар, мен ошону кантип колдонсом болот. Кыскасы, адамдын орусча айтканда призвание деп коет да, миссиясы. Мен ишенем, ар бир адам бул жарык дүйнөгө келгенде кокусунан жаралып калган эмес. Биз кээ бирөөбүз ойлошубуз мүмкүн да, мен кокусунан жаралып калгам депчи. Жок, ар бир адам, мисалы, менин колумдагы бул стакан эмне үчүн жаралган? Суу куюп, же болбосо шире куюп ичиш үчүн жаралган сыяктуу, стакан ошол үчүн жасалган болсо, анда адам баласы андан бештер биз бир нерсе үчүн, бир миссия үчүн жаратылганбыз да. Бир гана койгой биз билбейбиз, баарыбыз эле өзүбүздүн эмне үчүн жаратылганыбызды, эмне үчүн бул жарык дүйнөгө келип калганыбызды билбейбиз. Өзүнө ишенген адам, качан адам өзүнө ишенет, качан ушунун баардыгын тактап, өзүнө дааналап, билип каяка баратканын, алдында өзүнүн түзүп алган сүрөтү болот да, эмне кандай натыйжага баратат. Ошонун баарын билген адам ишеничтүү түрдө басат. Анан өзүнө качан адам ишене алат, өзүнүн башка адамдардан эмнеси менен өзгөчөлөнүп турганын билиши керек. Эч качан бирөөнү өзүңдү салыштырып атып, мен ушул Аселге окшошмоюнча мен өзүмө ишене албайм деген бул туура эмес да. Асель өзүнчө уникалдуу, Сейил өзүнчө уникалдуу. Мен өзүмдүн, мисалы, Сейил катары уникалдуулугумду билген үчүн мен өзүмө ишенем азыр. Мен өзүмдү эч кимге салыштырып кыйналбайм. Мен өзүмдүн бир ата-эне менен аракчылыгым жок. Эмне үчүн мени ушинтип төрөп койдуңар? Эмне үчүн мени кружокторго, ийримдерге берген жоксуңар? Дегенчи, анткени мен өзүмдү тааныдым, өзүмдүн күчтүү жактарымды билем, күчтүү сапаттарымды билем, каяка баратам, эмнеге кылып атам, эмне маанилүү мага, эмне мааниси жок. Ушунун баарын билип алган адам өзүнө ишеничтүү болот. Анан дагы өзүнө ишенген адам, мисалы, өзүнө карата баасы туура болгон адам, эч качан бирөө сын пикир айтса, негативдүү болобу, позитивдүү болобу, чогуп кетпейт, же болбосо такыр эле мурдун дердейтип көтөрүлүп кетпейт да. Бул туура калыпта жүргөн адам. Ошондуктан өзүңүзгө ишеничти пайда кылыш үчүн, ардактуу көрөрман, айтмакчымын, өзүңүздү таанып билиңиз. Мисалы, Асель, 1 мүнөттүн ичинде сен эмнең менен өзгөчөсүң деп сурасам, эмне деп жооп бере аласың да? Кээ бир адамдар балким жооп берип көрөсүз, кааласаңыз. Мен өзүм өзгөчөмүн деп, мен боюм узун, кимирам жаштан айтам. Жакшы, бул дагы бул. Көзүм бар, ката келип жатып. Анан билим алып атам, билимим бар, иштеп атам, ишим бар. Кудайга шүгүр сүйлөй алам, ден соолугум чың. Ушул нерсе ишенич беребиз бизге? Демек, анда албетте азыр көбүрөөк баягы сырткы формага бул дагы роль ойнойт, албетте өзүнө карата ишеничке. Бирок адам өзүнүн табиятын да таанып билиши керек да.
ошондо бул дагы жакшы жардамчы. Мисалы мен өзүм шайыр деген Шайыр, мен шайырмын. Мен калп айтпайм, мен ушундай баалуулуктарым бар. Мен ошо баалуулуктарымды эч нерсеге алмаштырбайм жана мен бул максаттуу киши болот да, өзүнө алдыга максат коюп жашоо дагы кайсы бир деңгээлде өзүңө карата ишеничти пайда кылат. Билесизби, бул дагы болсо өзүнө карата ишеничтин жоктугунан кабар берет да. Анткени өзүнүн чындап кандай экенин билген адам ким эмне дебесин терикпейт. Анткени ал адамдын сөзү дайыма эле чындык боло бербейт. Ал адамдын сөзү сиздин өзүңүзгө карата берген бааңызга мындайча айтканда кыйшайтпаш керек, жылдырбаш керек ордунанчы. Ошондуктан негизи бул жашоодо эл эмне деп атат, тиги минтип койду мен жөнүндө, бул минтип койду деп жашасак, анда көп энергияңызды, көп убактыңызды, көп күчүңүздү ошол жака сарптайсыз дагы, өзүңүз үчүн эч нерсе калбай калат да. Ошондуктан бул нерсеге да машыгыш керек. Мисалы мен адамдар мээси иштебейт десе, мээм иштебей калган жок, менин мээм сонун иштейт деп, анан бул сизге дагы өзүңүзгө карата аффирмация деп коет, өзүңүздүн же болбосо ички үн деп коет да. Өзүңүздү өзүңүз шыктандырышыңыз керек да. Мен кыла алам, менин колуман келет, мен алар айткандай мен келесоо эмесмин, мен алар айткандай эмесмин, мен тескерисинче акылдуумун деген сыяктуу айтсаңыз, бул сөздөр кадимкидей күчкө ээ да. Биздин подсознание деп коет, ошол жака сөздөр себеле берет да. Акырындык менен өйдө калкып чыгып, биздин жүрүм турум, сүйлөгөн сөзүбүз, өзүбүздү алып жүргөнүбүзгө түздөн түз таасир этет. Ошондуктан эл эмне дейт деп эч ойлонбоңуз. Бул нерсе акырындык менен келет, албетте. Кабыл алууңуз менен иштеңиз да. Анан билесизби, дагы бир бизди элдин сөзү эмне үчүн ойлондурат? Качан ошол эл айткан нерсе бизде бар болуп, өзүбүзгө жакпай жүргөн болсо ошол сапат, анан эл айтса бизге тим эле жана жарага туз сепкенди ачышат го, мисалы жараткачы. Анан бир кемчилигин жөнүндө айтып атса, аны өзүң да билип, өзүң да жактырбай жүрөсүң да. Демек, бул ойлонууга дагы бир негиз да. Ооба, чындыгында алар айтканда деле бир эп бар. Бирок ошол сын пикирди сени талкалап салгыдай эмес, конструктивдүү түрдө, тескерисинче ошого аны вызов катары, чакырык катары алып карап тур. Мен ушул сапатыман арылам, мен ушул сапаты менен иштешем, көрөсүздөр, моунча убакыттан кийин мен таптакыр тескерисинче боо сапаттарга ээ болом деп туруп, өзүңүз менен иштешүүгө да жакшы чакырык деп айтсак болот да. Өспүрүм куракта бир нече факторду эске алышыбыз керек да. Мисалы, бул куракта эмне үчүн мындай ойлор келет? Эң эле биринчи, биз медициналык жагын карап алганда, биздин көзүбүзгө көрүнбөгөнү менен өспүрүмдүн ичинде ушундай гормондор ашып ташып, бир толкун, бир бороон чапкын болуп атканын билишибиз керек. Анан ошол нерселер албетте өспүрүмдүн сөздөрүнө, жүрүм турумуна таасир этет. Анан өспүрүм куракта эң эле өспүрүмдү туура жолго багыттап кетүүчү, өспүрүмдү ар кандай жаман ойлордон арылтуучу, өспүрүмдү колдоп, ошол учурдан, оор учурдан алып кетүүчү бул бирден бир ата эне. Дагы деле айтам, ошол кезде өспүрүмгө ата энелик роль эмес, дос болгонго аракет кылышы керек өспүрүм. Ал учурда эч кандай узун лекциялардын, нотациялардын кереги жок. Ал учурда дос гана болуп, жана сүйүүгө гана чулгаш керек өспүрүм баланычы. Анан бул учурда эгер өспүрүм ата энесине ачыла албаса, анда өзү ачыла турган, өзү ишене ала турган, чын эле жардам бере турган адамдарга кайрылыш керек. Эч качан жалгыз чыгыш кыйын бул кырдаалда. Эгер жана сиз сүрөттөп кеткендей кырдаалдарга туш болуп жашоо кызыксыз болуп атса, анан сөзсүз түрдө бул учурда өспүрүм баланын алдында кандайдыр бир балким кыска мөөнөттүү максаттар болушу керек да. Кайсы бир курсту окуп бүткөрөм, же болбосо ушул инструментти үйрөнөм. Кыскасы, өспүрүмдүн бул учурда бош убакты болбогону жакшы. Өзүм болушунча көптөгөн иштер менен алектентип, өзүн алаксытып, маданий ар кандай иш чараларга катышса, кадимкидей бул учурдан билинбей өтүп кетет.
көбүнчөсү ата энеден көз каранды. ооба, ата энеден абдан көз каранды. Анткени өспүрүм өзү эле чөгүп, өзү эле ичинде эмне болуп атканын же чоң адамдарга кошула албай, же өзү кичинекей баладай боло албай, бир туруп эле кичинекей бала дейин десе ал эмес, чоң дейин десе ал эмес болуп турган учурда ата эне ого бетер басмырласа, ата эне колдобой, кемчилигин эле айтып турса, анан албетте өспүрүмдөргө өтө кыйын болот. Анан өспүрүмдөрдүн бул учурда ата энеге караганда достордун сөздөрү авторитет да, достордун пикири маанилүү болот. Ошондуктан мен айтайын дегеним жана дос болуш керек деген ошол себептен да, достордой алып жүрүп, достордой ошо дос болсом кандай реакция кылат элем, дос болсом эгер ушул баламдын эмне кылат элем деген достун образын алып ата эне мамиле кылса ал да канча жеңил болот. Баягы мен бул нерсени өзүмдүн жеке практикаман да айта алам. Анткени өспүрүм курактан өттү менин уул кызым. Бул учур оңой болгон жок, бирок ошол учурда мен өзүм ошо эки жыйынтык чыгардым. Бири дос болуу, экинчиси анан сүйүү. Анан эң негизгиси шыктандыруучу сөздөрүн айтыш керек экен да. Сен сулуусуң, сендей уникалдуу бала жок же кыз жок, мен сага ишенем, сен кыла аласың, сенден ушундай жөндөмдөрдү байкадым деп шыктандырса, баланын өзүнө карата ишеничи өсөт, өзүн баягы кабыл ала албай аткан учуру болот да. Мен семизмин, мен сулуу эмесмин деп салыштырган учур болот. Ал учурда ата эне жок, сен сулуусуң деп турса, өзүнө карата сулуу экенине ишенич келет. Ошентип анан ушул учурда ата эне менен чогуу өтүп кетүү ал да канча жеңил.